Кадамжай районунда карлик көчөттөрүн өстүрүү жакшы жолго коюлган. Акыркы жылдары багбандар чоң аянтка тез мөмө берүүчү бакты отургузуп жатышат. Алга айылынын тургуну Махаматали Темиров 22 гектар жер аянтка карлик көчөттөрүн отургузууда. Ал суу сактагыч куруп, жерди тамчылатып суугарууну пландоодо. Кененирээк кесиптешимдин материалында. Махаматали Темиров Кадамжай районунун Алга айылынын тургуну. Жеке ишкер 22 гектар аянтка карлик көчөттөрүн отургузууда. Ал бул чоң аянттагы жерди өздөштүрүү үчүн 6 километр аралыкка электр энергиясын тартып келген. 80 метр тереңдиктен суу чыгарган. Учурда суу сактагыч куруп жатат. Алдыда жерди тамчылатып суугарууга өткөрүүнү пландоодо. Пол карлик тигилди. 2000 туп. Черешня тигилди. Анан турецкий птица деген өрүк тигилди. 1000 туп, калганы шабдалы тигилип атат. Бир 5000 туп көчөт тигилип атат. Каражатты кайдан алдыңыз? Жеңилдетме насыя алгам 1 миллион. РСК банктан 5%. Жалпы каражат азыр бир 8 миллион каражат сарптадым. Жеке ишкер айыл өкмөттөн жалпы 40 гектар жерди ижарага алган. Учурда 22 гектарына карлик көчөттөрүн тиксе, 5 гектарын теплица кылып, калганын жүзүмбак кылууну пландап жатат. Ишкердин ишмердүүлүгүнөн президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев кабар алды. Өкүл Темировдун аракетин көрүп, буга чейин 30 сотук аянтта күнөскананы ийгиликтүү иштетип келген тажрыйбасын эске алып, айыл өкмөтү тарабынан 1,5 гектар жер аянтын күнөскана үчүн ажыратып берүүнү жана жетиштүү каражат бөлүп берээрин билдирди. Моунда теплицаларды кылышыбыз керек. Биз бактарды тигишибиз керек. Жумуш ордун биз пайда кылышыбыз керек. Эгерде сиз атыңыз да бир жолу Махаматжан. Эгерде сиз 1 гектар жерди баштап бериңиз. 1 гектар жерде теплицадагы мындайча биздин тилде айтканда чакана жер эмес да. Давайте мен ошого канча акча сурайсыз? Аким экөөңүздөр иштеңиздер, аким мага сунуштасын, мен жанагы өнүктүрүү фондунан сиздерге мен ошол акчаны бөлүп берейин. Кадамжай районунун аймагында буга чейин мамлекеттик фондунун жалпы 3322 гектар жер аянты пайдаланылбай келген. Анткени жерлер таштак болуп, суу таңкыстыгы жаралып келген. Бүгүнкү күндө жарандарга мамлекеттин карамагындагы жерлер 20 жылга чейин ижарага берилүүдө. 40 токтом менен баягы 20 жылга чейин деп арыз берүүчүлөргө биз 20 жылга чейин ушундай кысыраңа жерлерде өздөрү суу чыгарып, өздөштүрүүгө берип жатабыз. Бүгүнкү күндө 200 гектардан ашык жер берилди. Ана мына жерде азыр бүгүн көргөн жерде 40 гектар жерде жеке ишкер тарабынан бүгүнкү күндө өздөштүрүлүп атат. Баткен облусунда 2022 жылы пайдаланылбай калган жерлердин аянты 6202 болсо, 2023 жылы 5575 гектарга кыскарган. Быйылда бул жерлер жарандарга ижарага берилүүдө. Миңгүл Көчөрова, Бексултан Гайратбек уулу, жаңылыктар.